Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз силер менен Гапыр Мадаминов агайыбыздын Акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 20 сабагыбызды баштайбыз. Себеп натыйжаны табуу, анын билим алуудагы мааниси. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көпчүлүк окуучулар балдар сабакта теманы угуп же китепти окуса түшүнө албадым деп айтат. Турмушта да көп нерсени терең түшүнүү, айырмалап билүүдөн кыйналат. Бул абалдын көп себебинин бири бул себеп натыйжаны таба албастык болуусу мүмкүн. Эгер биз балдар эмнени билгибиз, үйрөнгүбүз келсе, анда анын себебин, натыйжасын таба алсак, ошондо терең билип алат элек. Балдар, эч нерсе себепсиз пайда болбойт. Дүйнөдө баардык нерсе кубулуш, окуялар, ички жана сырткы себеп натыйжалардан турат. Аалам, жаратылыш, адам баардыгынын себеп натыйжасы бар. Мисалы, күн күркүрөсө, себеби аба ырайы бузулуп, натыйжада жамгыр жаайт. Демек балдар, биз сабак окуганда, китеп окуганыбызда төмөнкү себеп натыйжаларды таап алсак, тез түшүнгөн болобуз. Биринчи, башталыш абалдын келип чыгышынын себебин табуу. Экинчиден, түзүлүштүн себеп натыйжасы. Үчүнчү, өнүгүү, өзгөрүү, өсүүнүн себеп натыйжасы. Төртүнчү, карама каршылыктын себеп натыйжасы. Бешинчи, өспөй, токтоп калуунун себеби. Алтынчы, жетишкендиктин себеп натыйжасы. Ар бир иштин балдар себеп натыйжасы жана башка себептеринин чынжырын табуу, өздөштүрүү зарыл. Окууда теманын себеп натыйжасы, подтема, абзац, сүйлөмдүн себеп натыйжасын табуу, көбүнчө окуя кубулуштун шартын, себебин, натыйжасын табуу кыйын болот. Биз булардын ар бирин мазмунун, белгисине карап айырмалай билишибиз керек. Бир себептин балдар көп натыйжасы, көп себептин бир гана натыйжасы болушу мүмкүн. Аларды табыш үчүн жакшы көңүл буруп, терең ошол темага, ошол нерсеге сүңгүп кирүү керек. Ал үчүн өткүр, зээндүүлүк, сезгичтик талап кылынат. Биз билип, үйрөнүп, түшүнгүбүз келген баардык нерсени, темаларды ушинтип себеп натыйжасын тапсак, анда биз ошол теманы толук өздөштүрүп, максатыбызга жетебиз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бир теманын себеп натыйжасын табууга аракет кылып окусак, анда биз ошол теманы жакшы түшүнгөн болобуз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда кездешкенче сак саламатта калгыла.